Урматтуу мусулман бир тууган, мусулман адам кимдир бирөөнүн сөзүн башкаларга айтуудан алдын же болбосо кимдир бирөөнүн жасаган бир ишин башка бирөөлөргө айтуудан алдын ошол сөз чындап эле айтылды беле, эгер айтылган болсо кандай айтылды эле, же болбосо ошол иш эгерде бирөөнүн ишин айта турган болсо ошол иш кандай жасалды эле, жасалды беле, бүт мына ушул нерселерди эң биринчи тактап аныкташы керек. Себеп дегенде, урматтуу мусулман бир тууган, мусулман адам бирөөлөрдөн уккан эле нерсесин айта бере турган болсо, уккан эле нерсесин тактабай, анын далилине карабай, анын акыйкатына, чындыгына карабай айта бере турган болсо, анда ал мусулман адам күнөөкөр болот, урматтуу мусулман бир тууган. Айрыкча бирөөлөрдүн үй бүлөсүнө тиешелүү болгон маселеде, же болбосо бир туугандардын ортосундагы мамилеге тиешелүү нерсе боло турган болсо, ошол сөз же ошол иш, же болбосо достордун мамилесине тиешелүү боло турган нерсе боло турган болсо, булардан дагы чоңу мамлекетке, өлкөгө тиешелүү боло турган нерсе боло турган болсо, бирөө минтип айтыптыр, бирөө минтип мындай жасаптыр, мындай кылган экен деп эле айта берүү, урматтуу мусулман бир тууган, бул чындыгында мусулман адамды күнөөгө алып барат. Бул бирөөнүн сөзүн бирөөгө аныктабай, тактабай айтуу мында турсун, урматтуу мусулман бир тууган. Динибизде Аллах субханаху ва тааля айткандай, бирөөлөр жөнүндө же бир сөздөр жөнүндө бирөөлөр айткан, же бирөөлөр жасаган иштер жөнүндө жөн эле бир күмөндөнүп коюу бирөөгө айтпай эле, бул адамды кээде күнөөгө алып барат. Аллах субханаху ва тааля айткандай, кээ бир күнөөлөр, кээ бир күмөндөнүү эмне деп атат, кээ бири күнөө деп атат Аллах субханаху ва тааля. Ошондуктан айтканыбыздай, бирөөлөрдүн сөздөрүн бирөөлөргө тактабай, аныктабай туруп айтуу мында турсун, жөн эле күмөн кылып коюу, айтканыбыздай, бул күнөө болуп калат, урматтуу мусулман бир тууган кээде. Ошондуктан Аллах субханаху ва тааля бизге Исра сүрөсүндө бирөөлөрдүн сөздөрүнө, далилсиз сөздөргө, эч бир акыйкаты жок эле бир сөздөрдү бирөөлөргө айтып, же ошол сөздөргө ээрчип кете берүүдөн тыйып, мына ушул нерседен кайтарып, минтип айтат. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Эмне деп атат Аллах субханаху ва тааля? Илимиң далили, илимиң жок болгон нерсеге ээрчибегин деп атат. Бул дегени, алымдар айткандай, далили жок, акыйкаты болбогон, чындыгы болбогон, далили жок нерсеге ээрчип кетпегин дегени. Андан өтүп ошол сөздөрдү ага ээрчип башка бирөөлөргө дагы айтпагын дегени. Анткени Аллах субханаху ва тааля аяттын уландысында айтып атат: «Иннас-сам'a вал-басара вал-фу'ада куллу улаика кана анху мас'ула» деп атат. Анткени көз, кулак, жүрөк, эмне деп атат? Булардын бардыгы эртең Аллах субханаху ва таалянын алдында суракка тартылат. Аллахтын алдында жооп берет. Мусулман адам дагы эмне үчүн колдонду, кандай колдонду, аныктадыбы аныктай турган нерселерди, бүт мына ушул нерселерден суралат, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан өзүнүн эртең Аллах субханаху ва таалянын алдында соопторуна күйүнө турган болсо мусулман адам, соопторумду бирөөлөргө бербей, ошондой бирөөлөргө зулум кылып, бирөөлөргө жала жаап, аларга эртең мен соопторумду таратып берип олтурбайын деп өзүнүн соопторуна күйүнө турган болсо, жана ошондой эле эгерде күнөөлөрү сооп бере турган сооптору калбай кала турган болсо, алардын күнөөлөрүн өзүнүн мойнуна жүктөйт, хадисте келгендей. Анан ошол күнөөлөр менен тозокко кирип азапталат, Аллах сактаган болсун. Ошондой бир жаман абалдарга калбайын десе мусулман адам, чындыгында мына ушул нерсеге аябагандай бир жакшы бир көңүл бөлүп мамиле жасаш керек. Айтканыбыздай, жөн эле бирөөлөрдүн сөздөрдүн айта берүүдөн сак болуу керек. Ошол нерсени аныктоо керек, шашпоо керек. Бир айбы, бир жылбы, 5 жылбы,
же болбосо күндөппү, айлаппы эч качан шашылбоо керек. Себеп дегенде шаша турган болсо анын артында сөзсүз түрдө күнөөкөрлүк, жала, зулумдук бүт мына ушул нерселерге түшөт. Ал эми адам эгерде тактай турган болсо, далилине карай турган болсо, аныктай турган болсо, эч качан бул мусулман адам эч качан өкүнбөйт. Тактап атканда, аныктап атканда, шашпай турганда эч качан ал адам күнөөкөр болуп калбайт мусулман бир тууган. Ошондуктан биз айрыкча бүгүнкү мына интернет майданы деген нерсе ушунчалык эмне көрүнгөн адам каалаган нерсесин каалагандай таратып аткан мезгилде кимдин атынан не деген гана нерселер тарайт, урматтуу мусулман бир туугандар, күн сайын. Ошон үчүн мусулман адам бирөөнүн атынан бир нерсени жазып атканда дагы интернетке, же бирөөнүн сөзүн таратып атканда дагы ушул нерсени ойлоп коюу керек. Эртең мен Аллахтын алдында ушул сөз үчүн, ушул мен тараткан же ушул мен айткан сөз үчүн жооп бере аламбы? Анын далили кайсыл? Эртең Аллахтын алдында ушул далил, кээде бир адам болбогон эле далилди могул далил да деп ойлоп алышы мүмкүн. Бирок ал чындыгында ал далил болуп эсептелбеши мүмкүн Алла субханаху ва тааlanын алдында. Себеп дегенде далил бирөөнүн айткан сөзү чындап анын өзүнүн жолдору болот. Качан бирөө сөзүн айткан болуп эсептелет. Мындайча айтканда шариятта качан ушундай айтылган сөздөр кандай жолдор менен аныкталат, качан ал айтылды деп эсептелет, анын өзүнүн жолдору бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз айтканыбыздай ушул сыяктуу маселелерде айтканыбыздай мамлекеттин маселелерине тиешелүү нерселерден башталып, жөнөкөй бир эки достун же эки адамдын ортосундагы мамилелерге чейин ошол айтылган же жасалган иштерди абайлашыбыз керек. Болбосо айтканыбыздай бул маселе жөнөкөй маселе эмес. Бүгүнкү күндө биз ушунчалык адамдар шайтан азгырып интернетте көрүнгөн нерсени айтканыбыздай таратабыз, ал жүздөгөн, миллиондогон адамдарга заматта жетет. Эми ошончо адамдар туура эмес нерсени түшүнүп ала турган болсо, туура эмес кадамдарга барып ала турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, эми кантип жооп берет ошончо адамга? Анан ал нерсе ошол кыяматка чейин же Аллах каалаган убакытка чейин интернетте сакталып кала берет. Бул чындыгында мусулман адамдын акырети үчүн коркунучтуу. Мүмкүн бул дүйнөдө эч бир жазасын албай, эч ким эч нерсе кылбай ал жүрө бериши мүмкүн. Бирок Алла субханаху ва тааlanын алдына барганда ал адам кандай болот? Мына ушул нерсени ойлонуу керек. Азыркы аятта дагы Алла субханаху ва таала айтканыбыздай ушул нерсени бизге эскертип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим рахимахулла чыгарган хадисинде айтат. İmam Muslim rahimahullah özünün sahih cihangında Abu Hurayra radıyallahu anhudan çağıran hadis Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytat kafa bil mar'i keziben en yuhaddisa bi kulli ma sami'a dit. Emne de otkanı bol. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytat musulman adamdın günөөkөр bolup kalışına emne deyt? Anın уккан эле нерселерди айта берүүсү жетиштүү дейт. Субханаллах. Караңыз, уккан эле нерсесин айтканыбыздай тактабай эле, аныктабай эле айтып аткан болсо, эмне деп атат? Жок, күнөөкөр болуп калуусуна эмес, бул жерде кадибан деп атат. Жалганчы болуп калуусуна деп атат. Биз күнөөкөр деп айттык окшойт да, күнөөкөр эмес, жалганчы болуп калуусуна деп атат да. Subhanallah. Демек жалганчы болуп калыш үчүн дагы эмне адам жөн эле айта бере турган болсо, бирөө айтыптыр, дептир, минтиптир, тигинтиптир деп айта берсе, ал адам Аллахтын алдында жалганчы болуп калуусуна ушунун өзү эле жетиштүү деп атат. Жалган атайлап, жалган айтуу биякта турсун, эмне деп атат? Жөн эле уккан нерсесин айта берүү ошол жалганчы болуп калуусуна өзү жетиштүү болуп калат деп атат. Ошондуктан мусулман адам айтканыбыздай бул нерселерден сак болуу керек. Жана бул жерде негизи бул маселени иншалла өзүнчө дагы токтолобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылат, эгерде ошол айтылып аткан нерсе динге тиешелүү болуп, же ошол жасалган бир нерсе, бир амал дейли,
динге тиешелүү болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаган экен, хадисте сүннөттө бар экен, хадисте айтылган экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен деп айтып турган болсо, ал нерсени аныктамай эле бүгүнкү күндө интернетти карап отурсаңыз, жалган хадистер, аныкталбаган өтө бир алсыз слабый болгон хадистер, жанакы себеби хадис ишенимдүү болуш үчүн өзүнүн шарттары, алымдардын сөздөрү, ал жазылган ошол бүт көптөгөн хадистер аныкталган да. Ошол ишенимдүү хадистерди адам таратуу керек, ошол ишенимдүү хадистерге адам амал кылуу керек негизи. Бирок андай кылбай бирөө чыкты дагы хадисте айтылган экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен деп айтпаган эле нерселерди айтып атат. Ошону бул жерде айтып атат. Имам Муслим чыгарган хадис бул дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да: "Ман хаддаса анни би хадисин яра аннаху казибун". Ау кама кала наби саллаллаху алейхи вассалам. Кимде-ким менин атымдан бир хадис айта турган болсо дейт, жана аны бир жалганчылыгы, ал жалган экендиги, же болбосо ал хадистин жалган, туура эмес хадис экендигин көрүп турса дейт, ау юра аннаху казибун фахуа ахадул казибин ау фахуа ахадул казибейн. Эмне дейт? Ошондой бир жалган же туура эмес пайгамбарыбыздын хадисине окшошпогондугу, ошондой бир байкалып, ушундай бир абалда турса, ошол хадис эмне деп атат? Ошону тараткан адам, эми айткан адам, ал эки жалганчынын бири деп атат. Же болбосо жалганчылардын бири деп атат. Көрдүңүзбү? Демек айрыкча эгерде ошол маселе, ошол сөз динге тиешелүү, Аллахка тиешелүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү боло турган болсо, анда мунун күнөөсү жөнөкөй нерселерди шашкалактап айткандын күнөөсүнөн дагы жогорку даражада болот. Аллах сактаган болсун. Ошондуктан дагы айтабыз, мусулман адам эмне болуу керек? Кайсыл сөздү кимдерден, диндин атынан болсун, айтканыбыздай андан кийин мамлекеттин, өлкөнүн атынан болсун, башчылардын атынан, же болбосо жөнөкөй бир эле адам, жөнөкөй эч ким өзүнүн бир теңине албаган адамдын атынан болсо дагы бул жөнөкөй нерсе эмес. Мусулман адам коркуу керек. Аллаху алам.